Күтсө болот, энеден укмуш жорук, мүмкүн болсо сени үчүн турмак оруп, ал гана эмес, муну кой мен алгын деп, ажалга да бармагал сени коруп. Мындай жүрөктүн кылдарын титиреткен ырсаптарына жалгыз гана эне татыктуу болсо керек. Бүгүнкү менин маектешим Кыргызстан социал-демократтар партиясынан жогорку кеңешке депутат, вице-спикер Төрөбай Зулпукаровдун жүзүндө апасы тууралуу кеп козголоор замат ага болгон кусалыгы байкалып, эң жакшы сезимдер менен эсте олтурду. Апам өтө боорукер, иштерман, эмгекчил, жөнөкөй аял болгон да. Ошондуктан биз мына жаштыгыбыз, балалык чагыбыз Советтер Союзунун учуруна туура келип калган. Ошол учурда бизде үй бүлөдө атам менен апамдын 8 баласы болгон. Ошол учурда атам милиция кызматкери болгондо айлык акысы ошол 8 баланы багып өстүрүүгө жетчү эмес да. Анан апам өзү мектепте, библиотекада иштеп, анан кийин колхоздо иштеп, бригадир болуп иштеп, кийин акыркы жылдары дыйкан чарбанын башчысы болуп иштеп калды. Ошондуктан бизге баягы эмгек менен тарбия берген, кичинекей учурубузда эле тамеки чаап, картошка тигип, дыйканчылык менен апабыз менен кошо талай иштерин бирге жасап жүргөнбүз. Бизди күндүн ысыгынан аяп, биз апабызды аяп, ошонун артынан боорукерлик же болбосо менеге болгон сүйүү ушунчалык бизде башкачараак болгон деп толук айтсам болот. Эртең менен тургузганда биз эрте турчубуз, малды кайтарып, тоого жеткирип, малды жайлап коюп, анан кийин мектептерге барчубуз. Ошол учурда баягы апам бир канча жолу ойготсо дагы ойгонбой эркелеп жатабыз. Атабыз ошол учурда киргенде пол кичине дүңкүлдөп үнү чыкканда биз өзүбүздүн ордубуздан кандай турганыбызды өзүбүз билбей калчубуз да. Ошол учурда сиз кирбей эле коюңуз, балдар кичине жатып эс алып алсын, кечээ чарчашты, жумуш кылды деп бизди калкалап турчу да. Апам өзгөчө назик аял эле. Биз кээде тентектик кылып, чектен ашып кеткенде гана тартипке салып койбосо, катуу жазалаган учуру деле болгон жок деген атка минер мырза ошентсе да бир окуясын эстеп өттү. Кечинде ошол сабак жазам десең, аяп сабак жаз деп, ошол үйгө биз сабак жазган комнатага киргизип койчу. Ошол учурда биз сабак жазбастан терезеден ашып, клубдарга барып, анан кийин мектепке барып, же болбосо балдар менен кичине сыртка чыгып ойноп түндөлөрү. Анан кечинде бир 12-11лерде эшиктен, терезеден кайра киребиз деп келсек, терезе жабып, эшиктен киргенде ушул апабыз угуп калат эле дагы, ийне деген болот, тамек тизген. Ошол менен чаап койгон күндөр болгон. Эненин жасаган тамагы башкалардыкынан өзгөчө сезилип, бир топ жашты багынтып калган кезде да ошол тамактардын даамы таңдайда калат тура деген маектешим апам демдеген чай да укмуштай сезилчү деди. Күлчөтайды жакшы жасачу, пловду жакшы жасачу, мантыны жакшы жасачу, шорпону мен билбейм. Апам жаман тамак жасаганын мен билбейм. Апамдын колунан чыккан нан болобу, же болбосо чайы болобу, тамагы болобу, бүгүнкү күнгө чейин биздин оозубузда даамы калып кеткен да. Апасынын эрке баласы болгон Төрөбай Зулпукаров эненин кадырын биринчи жолу аскерге кеткенде билип, эң алгачкы катын да апасына жазганын айтат. Бала болуп, өзүнчө бир жашоого бөлүнүп чыгып, анан кийин артыңда атанын же эненин таянычын сезбей, өмүр бою ошол 17-18 жашка чейин атанын, эненин таянычы менен жашап жүрүп, анан кийин ошол таянычы жок, өзүнчө ошол башка бир коомго кирип, ошол өзүң курактуу балдардын арасында жашап кетүү өтө эле оор да. Сен жаңы барганыңда сенден улуу баягы кызмат кылган балдар бар, анча-мынча кыйынчылыктар болот. Ошол учурда биринчи эстеген зат бул эң ыйык болгон эне деген зат болот да. Ошондуктан курсагың ачат. Ошол учурда апанын мээрими, апанын наны, ысык тамагы көзгө элестеп, сөзсүз эстейсиң. Мен биринчи жазганда эле катымды апам менен атама жазганмын.
Ошентип үй бүлө курарга убакыт келет. Төрөбай мырза тандаган кызга апасы каршы чыгып, бул нерсеге жердин алыстыгы себеп болот. Бирок кантсе да эне да уулунун каалоосун четке кага албай өз макулдугун берип, 2 жашка бакыт тилеп бата берет. Биз жылына 2 жолу же болбосо 1 жолу барып калат элек. Ошондуктан алыстан жүргөндөн бери ушул келиндин кызматын азыраак көрүп калды. Бирок менин келинчегим шаардык болгонуна карабастан эртең менен туруп, айылдын келиндеринен өтүп, бизде баягы ошто эшик таза болсо деле суу чачып, баягы шыпыра бере турган бир ушундай бир салт бар. Ошондуктан мен айтат элем, сен 1 ай болобу, 20 күн турабызбы? Мен апам каалаган нерсесин жасап кой. Бул сен мага болгон урматың депчи. Ошондуктан менин келинчегим дагы ошол мага менин көңүлүмдү ойлоп, мен ата-энеме жасаган мамилеси өтө жумшак, анан кийин жагымдуу болчу. Каарманым ушул жашка чыксам дагы бөксөргөнүм толбой, энемдин элеси жетишпей, жан дүйнөмдө өкүнүч коштогон өксүк менен апама болгон сагынуу, энемдин айдай жүзүн эстегенде ага болгон кусалыгым бир аз болсо да тарай түшөт дейт. Ноокат районуна барганбыз. Ноокат районуна барганда апам баягы үйдөн чыгып, апабыз менен коштошуп, 1 жума жүрүп, апабыз менен коштошуп чыкканда биздин айылда кичине ылдыйраак жакта бир бала бакча болчу. Ошол бала бакчаны апамдын инициативасы менен иштетип, ошол учурда биздин айыл өкмөттө бир да бала бакча иштечү эмес. Апам өзү ошол коомдук иштерге активдүү катышкан ушундай аялдардан болчу. Ошондуктан ошол бала бакчага чейин түшүп баргысы келгенбе, мен Бишкекке кеттим деп тамашалашып, ошол машинага отуруп, ошол бала бакчанын тушуна чейин калды да. Мен өзүм за рулем элем. Ошол жерден бала бакчанын астынан токтоткон, токтотуп туруп, анан кийин үйдүн ичинен мага көбүрөөк ишенчиби же болбосо шогураак, анан спортко кызыккан бала катары көбүрөөк ишенич менде эле да. Ошондуктан апам айтчу, апам акыркы сөзү ушундай болгон: сен пешенелүү, маңдайың ачык баласың. Кудай буюрса ырыскың кеңир болот. Мен аны Кудайдан тилейм. Бирок сен өзүңдүн элиңе кызмат кылганды эч качан таштабагын. Өзүңдүн курсагың өзү менен өзү болуп кете берет деген акыркы сөз ошол болгон. Анан апабыздын коштошуп, машинага отуруп, анан кийин арткы күзгүнүн арт жагынан ошо күзгүдөн апам кол булгалаганын акыркы жолу көргөм. Апам ошол 20-майда каза болду, 2000-жылы. Мен жалган айтпасам 14-15 майда ошол Ростов шаарынан Бишкекке келип, анан үйгө телефон чалдым. Үйдөн телефон негедир албады да. Анан кийин башка телефонду берип коюшту. Ошол телефонго чалсам бир жат аял телефонду көтөрүп калды. Мен сезип калдым. Эмнегедир бирдекени жашырып аткандай. Анан апам мага телефонду берди. Апам чалып, сиз каяктасыз, больницадасызбы деген суроом болду. Мен ооруп больницага жаткан экен, ошону дагы мага жашырды да. Бир жумушунан калтырбайын деген ниетинде болуптур. Анан ошондо менин келинчегим бир баягындай жоолуктардын жакшысы бар экен, Оренбургский жоолук деппи, бир ошону таап, алтын шакек, анан кийин саат алып, ошо белекти, анан кийин апама айттым эле. Мен ошону алып барып берейин, сизге жеткирип берейин, мен бүгүн кечинде чыгып атам. Ошко десем, ал апам айтып калды, сен келбей эле кой, ден соолугум жакшы депчи. Анан жүрөгүм бирдекени сезгендей болду, бирок жакшы болсо кийин бир жолу мен семьямды барып алып келейин деген ниетте. Белекти берип койдум, анан кеттим. Андан кийин Алматыдан мен телефон чалдым, чалсам үйгө чыккан экен, жакшы болуп калдым деди. Анан Петропавловскка бардым, жумуштар менен Ростовко барсам, ошол апамдын баягы үзүлгөнүнө мага кабарлашты да. Ошол жерде өтө оор болот экен. Ошондо мен ойлойм, эң сүйүнүктүү ошол мен Алматыдан чалганда ошол шакек менен саатты, жоолукту кайра айтып, мен ушул келиним ошол талаада жүрсө дагы сен балам мени эстеп ушундай бир жакшы белек берипсиңер, Кудайым силерден ыраазы болсун. Силерге мен көп ак батамды берип,
ушинтип жатам деп мулага ошол сөздөрдү айткан эле да. Орус жазуучусу Максим Горький айткандай, эне деген атка татыктуу аялга даңк, анын сүйүүсүнө чек жок, анын эмчек сүтүнө бүткүл дүйнө азыктанган. Адам баласындагы баардык асыл нерселер күндүн нуру менен, эненин сүтү менен жаралган. Эне улуу жана ыйык, андыктан жашоонун кыймылдаткыч күчү болгон энелерди кадырлап жүрөлү.